Азыр атайын камсыздандыруу үчүн унааларыңыздардын АСАга каскасы жана имараттарыңыздар үчүн бюджет беките аласыздар. Кеңешмеде биринчи эле турак жайларды жана административдик имараттарды камсыздандыруу иштеринин аткарылышы боюнча маалымат берилди. Талаш шаарынын аймагында биринчи кварталда 15,6% турак жай камсыздандырылды. Мамлекеттик муниципалдык мекемелер жыл башында бюджетти бекитип жатканда камсыздандырууга каражаттарды бөлүп коюулары зарыл. Буга мыйзам жол берет. Ал эми 1-июндан тарта автоунааларды да милдеттүү камсыздандыруу тартиби күчүнө киргендиктен буга да азыртадан көңүл буруу керек. Ар бир мекеме уюмдар камсыздандыруу үчүн атайын бюджет бекитсин депчи. Мисалы, ошол имараттар үчүн, унаалар үчүн атайын камсыздандыруу үчүн жылдык бюджет бекитет эмеспи? Ошол учурда камсыздандыруу үчүн дагы атайын бюджет каралсын деген жарлык чыккан. Ошонун негизинде дагы бүгүнкү күндө мамлекеттик мекеме ишканалары менен иш алып барып жатабыз. 24-жылга бизге 46.818 турак жай болсо облус боюнча ошонун 30%-ын камсыздандыруу жүктөлгөн. Биз ошол өзүбүзгө жүктөлгөн милдетти мындайча айтканда толук кандуу аткардык. Мен ойлойм, буюрса Талаш шаарыбызда дагы ошол камсыздандыруу жаатында алгылыктуу жылыштар болот деп. Мэр Байыш Астанакулов мамлекеттин саясатын мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин кызматкерлери биринчилерден болуп колдоп, камсыздандырууну эртелеп бүткөрүүнү тапшырды. Толугу менен ар бир мекеме автоунаасынан баштап ошол өзүнүн имараты, андан сырткары ар бир кызматкеринин Талаш шаарынан чыккан таштандыларды төгүүчү полигон эми Бакай Ата районунда жайгашат. Ал бардык талаптар менен заманбап шартта курулат. Болгону анын жумушчу долбоорун эртелеп бүткөрүү зарылчылыгы бар. Ал эми кызыл сызыктан чыгып кеткен турак үйлөр жана башка объектилерди жылдыруу иштери кызуу жүрүп жатат. Бул туурасында шаардын коммуналдык чарба ишканасынын жетекчиси Адилет Чыныбеков маалымат берди. Кызыл сызык боюнча тоскоол болгон атайын жол чырактар жана атайын түнкү жарыктануучу прожекторлор бүгүнкү күндө жылдырылууда. Тактап айта кетсем, Бердике Батыр Шекербек Шеркулов көчөсүндө жол чырак, бир дана жол чырагыбыз жылдырылды. Жана эртең Маяковский менен Оторбай көчөсүндөгү жол чырак жылдырылат. Жана бүгүнкү күндө жалпы кызыл сызык боюнча прожекторлордун мамчалары бүгүнкү күндө 8 дана прожекторлар чыгарылды. Таза суу жана саркындуу суу түтүктөрүн алмаштыруу боюнча Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын каржылоосунда биринчи фаза менен 2013-18 жылдарда иштер аткарылган. Анын алкагында 8 километр саркынды суу түтүктөрү жана 24,5 километр таза суу түтүктөрү алмаштырылган. Мындан сырткары Альянс Алтын компаниясынын 4,4 миллион сомдук колдоосунун аркасында 30 көп кабаттуу үйдүн суу түтүктөрү жаңыланган. Натыйжада таза суу жоготуулары 50%-га төмөндөдү. Быйылкы жылда 1,5 гектар жер Кен Кол айыл аймагынан ижарага алынып, трансформацияланды. Мында суу топтоочу курулма 90 миллион сом каражатка жасалмакчы. 2024 жылы жергиликтүү бюджеттен бизге 23,5 миллион сомдой акча каражаттары каралып, Талаш шаарында 10 көчөгө саркындуу системалары киргизилген, ошондой эле бир көчөгө таза суу системасы киргизилген. Ошол менен где-то бир 2000 кардар бүгүнкү күндө бир саркындуу системасы менен ошондой эле таза суу системасы менен камсыз болуп отурат. Номер 4-тун батыш тарабында бул 2000ге жакын турак жай гос бюджеттен келген 17 миллион сомго 7,5 километр таза суу түтүктөрү кирген. Шаар мэри шаар ичиндеги инфраструктуралык аракеттердин аркасында көп иштер жасалып жаткан иштерди жакшы деп баалап, муну менен бирге таза суу же саркындуу суу тартылган көчөлөрдө жана башка жумуш жасалган аймактардын тазалыгын, ирээттүүлүгүнө көңүл буруп, көчөлөр менен жолдорду ошол бойдон таштап койбой, аларды тегиздеп, жөнгө салуу иштерин тапшырды. Жолду калыбына келтириш керек да. Баткак жолдорго адилет шебен төгүү маселеси боюнча кыймыл аракет жасап. Анын артынан биз шебен төкпөсөк, мен көчөлөргө бардым, аябай баткак. Ал жерде адам жүрүп болбойт жамыл жаагандачы. Эртең бюджет ачылар замат биз баштай беришибиз керек. Шаар аймагында аткарылып жаткан иштер боюнча өткөн жыйында мындан сырткары Жашыл Мурас улуттук компаниясын жана улуттук тазалык күнүн иш жүзүнө ашыруу максатында жарыяланган 3 айлыктын алкагында шаар ичин мекеме ишканалардын жана жеке менчик ишкана уюмдардын тегерегине бак-дарак тигүү жана гүл өстүрүү боюнча тынымсыз иштерди жүргүзүү жагы да белгиленди. Рахат Бекшалиева, Мелис Элебесов, Зина Ахматова, Талаш шаары.